Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Баардыгыңыздарга салам. Сиздер кандай ойлойсуздар? Биз балдарга коркунучтуу эмне белек кылып жатабыз? Биз коркунучтуу балдарга өзүбүздүн бактыбызды курмандыкка чалып жаткандыгыбыз. Мага боло берет баардыгы балдарым үчүн деп биз бактылуу болбой, балдарым үчүн жашайбыз деп балдар үчүн жашап жаткандыгыбыз бул балдарга коркунучтуу белек. Мен угулуп жатамбы, жазып коюңуздар. Көпчүлүк апаларды карап көрсөңүздөр өзүнүн бактысын курмандыкка чалып балдарын карап жатышат да. Сиздин бактыңыздын баарын балаңызга ичирсеңиз, бала отравление болот. Сиздин өзүңүздүн бактыңызды бербей, баланын өзүнүн бактысын пайда кылышыңыз керек. Сиз бактысыз болуп турсаңыз, балаңыз эч качан бактылуу болуп жыргап кете албайт да, мындай рахаттанып, ыраазычылык менен жашай албайт. Сиздин бактылуулугуңуз дагы, бактылуу болушуңуз да бала үчүн маанилүү. Сиз өзүңүз баардыгыңыз жакшы, бирок апаңыз кыйналып, бактысыз болуп турган болсо, анда сиз дагы кошо кайгырасыз да, апаңыз менен кошочу. Бала дагы өзүнчө бир жеке инсан экендигин унутпаңыздар. Бала өзү чечим чыгарсын, өзүнүн көз карашын айтсын, өзүнүн оюн айтып үйрөнсүн. Баланын өзүнүн оюн айтканы бул таяша эмес, ажырата билиңиздер. Эми караңыздар, 100% кепилдик бере турган эреже жок бала тарбиялоодо. Сиз мындай кылсаңыз, балаңыз мындай акылдуу болуп кетет же гений болуп кетет, ийгиликтүү болуп кетет деген бир эреже жок. Баарыбыз билебиз. Бирок жыйынтыгы жакшы боло турган бир канча эрежелер бар. Ошол эрежелер жөнүндө сиздерге айта кетейин. Биринчиси бул жеке үлгү. Жеке үлгү бул тарбиянын эң жакшы түрү. Бала бизди укпай калышы мүмкүн, бирок сөзсүз карап турат. Биздин кыймыл аракетибиз, биздин баарлашкандарыбыз, сүйлөгөндөрүбүз, мимикаларыбыз балдарыбыздын эсинде сакталып калат өмүр бою. Сиз балага сүйлөгөндө гана тарбия бербейсиз. Сиз ар бир минутаңызда кыймыл аракетиңиз менен, сүйлөгөн сөздөрүңүз менен балага тарбия бересиз. Биз ойлошубуз мүмкүн, балага сүйлөп жатканда гана бир тарбия беребиз депчи. Сиз ар бир үлгүңүз менен, өзүңүздүн кыймыл аракетиңиз менен тарбия бересиз. Унутпаңыз ушуну. Сиздин мындай адамдар менен кандай мамиле түзөсүз, туугандар, кайын журт, жолдошуңуз менен, кошуналарыңыз менен кандай мамиле түзөсүз, досторуңуз менен кандай сүйлөшөсүз, кыймыл аракетиңиз үйдө иш кылып жатканда, бала ушунун баардыгын өзүнө сиңирип алат. Баарын өзүңүздөн башташыңыз керек. Спорт, китеп окуу, сылыктык, кичпейилдик, адамгерчилик, ыраазычылык, колдоо көрсөтүү, ошого окшогон бүт сапаттарды сиз өзүңүздөн башташыңыз керек. Балаңыз кандай болушун каалайсыз? Ошону балаңыздан эмес, өзүңүздөн баштаңыздар. Андан кийинки эреже бул ата-эненин бири-бирине болгон сүйүүсү. Үйдөгү сиздин апаңызга болгон сүйүүңүз, ата-энеңизге болгон сүйүүңүз, ата-эне бири-бирине кылган мамилени көрүп, бала жашоого, адамдарга, үй бүлөгө болгон көз карашы түптөлөт. Ата-эне сүйүүсүнө карап, балдарда дагы бир канча жакшы сапаттар пайда болот. Адамгерчилик, ишеним, жашоого болгон ишеним, ыраазычылык, чынчылдык, сезгичтик, кыраакылык, колдоо бирин-бири. Ушулардын фундаментин жакшы куюлсун үчүн, ушу сапаттардын фундаменти жакшы куюлсун үчүн, ал сиздин сүйүүңүз ар бир адресине жетиш керек, өзүнүн адресине жетиш керек. Андан кийинки эреже бул ата-эненин авторитети, апалар. Кичинесинен балага дос болгонго ашыкпаңыз, эч качан. Сиздин көз караш, оюңуз балага маанилүү болуш керек, дайыма. Авторитеттеги абал бала чоңойгу чагында сизге көп керек болот. Бирок караңыздар апалар, авторитет менен авторитарный экөөнү ажырата билели. Авторитет баланы давление кылып, басынтып, урушуу эмес, сиздин даанышмандыгыңыз, баланы уга билип, бала кандай болсо ошондой кабыл алууңуз менен келет авторитет. Мындай ата-энеге бала өзү биринчи жүгүрүп келип кеңеш сурайт. Өзүнүн катасын билип келсе да апасынан сурайт. Апа, мен ушундай ката кылып алдым, эмне кылайын деп. Бул
сиздин бала тарбиялоодогу максатыңыз болуш керек. Балаңыздын ишеними. Андан кийинки бала биздин жартыбыз эмес. Балабыз биздин жашообузду улантуучу эмес экенин унутпайлы апалар. Бала жеке инсан өзүнчө. Бала өзү ойлонуп, өзү чечим чыгарып, өзүнүн көз карашын айтып, кээде ката кетирип, тажрыйба алсын бул жашоодончу. Мындай болот деп чечимди айтпай, мындай кылсаң мындай болот деп чечимди алдын ала айтып койбой, сиз чечим чыгаруунун жол жобосун үйрөтүшүңүз керек. Балдарга. Биз көбүнчө чечимди айтып коюп жатабыз, балдаргачы. Кийин өзү балабыз эч нерсе чечим чыгара албайт, өзүнүн оюн айта албайт деп. Биз балдар үчүн баардыгын айтып коюп атабыз кичинесинде элечи. Акыркы эреже апалар, бул сиз баланын эрежесин аныктап, түзүп көрсөтүп беришиңиз керек. Ар бирибиздин жашоодогу эрежелерибиз болот. Эреже жашоону балага түшүнүктүү, коопсуз кылып көрсөтөт. Эреже баланын жаш курагына жараша өзгөрүп туруш керек. Биз өзгөртпөй коюп жатабыз биздин катабыз. Балаңыз өспүрүм куракка келгенде, дароо биздин өспүрүм башкача мамилебиз өзгөрүп башташ керек, эрежелер өзгөрүп башташ керек, дисциплиналар, балдарыбыздын күнүмдүк расписаниясын биз түзүп беришибиз керек. Тыюу салбай турган жерде тыюу салып, биз түшүнүксүз бир эрежелерди кое бербеңиздер. Сиз тыюу салып жатсаңыз дагы, тыйсаңыз дагы анын себебин сөз балага түшүндүрүшүңүз керек. Эч кандай тыюу жок болсо, сиздин азыркы абалыңызда, анда бул жерде тарбиянын өзү жок. Эч тыюу жок чоңойтуп жаткан болсоңуз, анда сиз мына бүгүндөн баштап өзгөртүңүз. Бала себеби эмне туура, эмне туура эмес экенин билбейт. Өзүң каалагандай жасай бер деп балага өзүнүн алдынчалык берип койсоңуз, анда бала тынчсызданат да. Мен бул нерсени туура кылып жатамбы же туура эмес кылып жатамбы дегендейчи. Сизди бала уккан учур келет да, кичинекейинде сизди угат балачы. Ошол уккан учурду колдон чыгарбаңыз. Кийин сизди угуу кыйын болуп калат да. Бактылуу болууга үйрөтүү мүмкүн эмес. Мындай кылсаң бактылуусуң. Бактылуу болууга тарбиялоо мүмкүн апалар. Бул сиздин колуңузда. Ошо эрежелердин баардыгын балага үйрөтүү, балдарды туура жолго, туура мамилеге, жашоого ыраазычылык менен чоңойтуу баардыгы сиздердин колуңузда. Ошондуктан балаңыз кичинекейинен мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай, көп нерсени туура кылганга үйрөтүңүз, баардыгын өзүңүздөн баштаңыз. Менин аккаунтумдан, YouTube каналымдан сабактарды көрүп турам десеңиздер, анда лайк басып коюңуздар, комментарий жазыңыздар. YouTube каналымда коңгуроону басып койсоңуздар, жаңы сабактарым чыкканда биринчи сиздерге көрүнөт. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Баардыгыңыздар үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуздар.